Бул эмне болгон ачки деп депутаттар сурап жатат. Бул ачки мындан 1,5 ай мурда фракциянын көчмө жыйыны болуп Кумторго барганбыз. Ошол Кумторго барганда ачки берген. Ошол ачкини мен кайтарып коюуну туура көрдүм. Бул мамлекеттин акчасына алынган ачки. Бул Теңиз Бөлтүрүктүн чөнтөгүнөн бир тиын кеткен эмес. Ошон үчүн ачкини кайтарып коюуну чечтим. Урматтуу Алмаз Акунжанович, ачкини бердим. Сизден сураныч кичипейилдикке Теңиз Бөлтүрүккө берип коюңуз, пусть он на место положит. А то дагы бул ачкини да чыгымдап салбасын. Урматтуу кесиптештер, мен депутат болом деп абдан көп чуркадым. Бирок тагдыр насип экен, депутат болуп шайланбай 15-20 жылда жүрүп калдым. Кээ бир белгисиз, белгилүү себептермен депутат болбой шайланбай жүрдүм. Мына Аллах Таалам насип кылган экен, депутат болуп шайландым. Депутат болуп шайланыш абдан кыйын экен. Бирок депутат болуп иштеш андан да оор экен. Элдин жүгүн тартыш, эл менен чогуу болуш, эл менен бирге болуш абдан кыйын экен. Мен ошону, урматтуу кесиптештер, өзүмдү мынакей жон терим менен сездим. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич айтты. Бийликтин кемчиликтери болсо, эгер бийлик начар иштеп атса, далил менен айткыла деди. Урматтуу кесиптештер, мынакей Теңиз Бөлтүрүк боюнча далил менен бойдан айттым мен. Далилдин негизинде айттым. Азыр убакытты кетирип мен кайталабайын. Бирок бул абдан көп сумма, урматтуу кесиптештер. Bir ayda 10 milyon сом деген эмне деген акча? Эмне деген акча? Bir жылда 120 миллион сом. Ошол учкунда эле отура берет беле? Ал мамлекеттик ишкана. Ошол төлөнгөн акчалар, аренда акчалар кайтып дивиденд болуп биздин мамлекетибиздин чөнтөгүбүзгө түшөт. Чөнтөгүнө түшөт. Азыркы 120-10 миллион долларын тереге төлөнгөн bir айлык акча бул башка бизнесмендин чөнтөгүнө түшөт. Эгер ушундай эле современный зданияда отургусу келсе, ошол учкунда отуруп туруп, ошол кеткен акчага 2 айлык аренда ижара акчага зын кыйган офис курса болот. Ошону урматтуу кесиптештер, бардыгыбыз бирге бул менин эле ыйлап ызылдап айтканым эмес, урматтуу саналаштар, урматтуу бир туугандар, бул элдин акчасы. Элдин акчасын үнөмдөш керек. Казынаны толтуруш керек. Биз наоборот үнөмдөштүн ордуна чачып жок кылып атабыз. Мына өткөндө мен Акылбек Үсөнбекович менен жолугуп сүйлөшүп калдым. Урматтуу депутаттарга жеткирип коеюн деп чечтим. Биз мына быйылкы жылы 203 миллион доллар тышкы карызды төлөп турбуз. Эмки жылы 284 миллион. Андан кийинки жылы 300 миллион. Эгер ушундай акчаны оңго солго чачып отурсак, үнөмдөсөк, урматтуу депутаттар, биз төлөй албай калабыз карызды. Ошон үчүн бардыгыбыз келгиле акчаны үнөмдөйлү. Мына кече айттым, жанагы госохрана боюнча бир аз сын пикирлер айтылды. Бул деле туура эмес, урматтуу депутаттар. Эмне үчүн биз мамлекеттин акчасын чачып жок кылышыбыз керек? Акырынат эте турган болсок, за их счет төлөсүн. Өздөрү. Акча көп аларда, билем мен. Ошон үчүн, урматтуу депутаттар,
бардығыбыз бирдикте партия болуп бөлүнбөстөн бардығыбыз мына элдин өкүлдөрүбүз алды 25 000 арты 5 000 добуш менен келген депутаттар отурат. Ошон үчүн ушу менин сунушумду теңиз бөлтүрүк боюнча колдоп коюңуздарды суранам. Ушул акчаны үнөмдөп калалы. Анан кечээ мен Фуги менен сүйлөшсөм, тетиги Бишкектин четинде Чопанатинский көчөдө Кыргыз Телекомдун эски зданиясы бар экен. Аянты боюнча 4000 метр квадрат экен. Ошо жака барып отурсун. Ошо жакты оңдоп түздөп отуруп турсун. Анан калганын эгер офис курчудай болсо, офисти бүтүрүп көчүп келишет. Урматтуу депутаттар, эми парламент деген, саясатта деген ушундай экен. Анча-мынча талаш тартыш, каймайт иш болот экен. Эми парламенттин турмушу ушундай экен. Мен депутат болуп, мына жаңы шайланып, мурда эми Кор кеңеште депутат болуп жүргөм, бирок бул Жогорку кеңештин авырасы эмеси башка экен. Ошон үчүн анча-мынча талаш тартыш болсо, анча-мынча мен бирөө жарыңарды капа кылып койсом, мен кечирим сурайм. Ушундай бир парламент ушундай жер экен. Анан эми ушул мен өзүмчө ойлойм, ушу бийликти жамандап эле кокуй булар жаман, начар иштеп жатат, кокуй болбойт дегенден да бир топ алысмын. Урматтуу депутаттар, калыстык үчүн мен бийликтин арыгын чапкан жокмун. Мен бийликтин камчысын чапкан жокмун. Калыстык үчүн айтып коеюн деп чечтим. Урматтуу саналаштар, мына Кумтор мамлекетке өттү. Канча деген президенттер өттү. Алалган жокко. Аякта чоң интерес бар. Ошон үчүн өткөн жок. Бийликке келген президенттер акырын акчаны алып, сол чөнтөккө салып, коюп срогун узартып жүрүштү. Мынакей Садыр Нуркожоевич келип, мамлекетке өткөзүп берди. Элге иштесин, кыргыз элине иштесин, кыргыз жерине иштесин деп. Кээ бир ошо жерге коюлган жетекчилер ал акчаны үнөмдөштүн ордуна налево направо чачып атат. Андан башка мынакей кредиттер боюнча, оборона боюнча дагы бир топ жумуштар жасалды, урматтуу туугандар. Ошону жакшыны жакшы деп, жаманды жаман деп, бөлүнбөй жарылбай, алакандай кыргызбыз, сурашып келсек тууган чыгабыз. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мен баарыңыздарды ынтымакчылыкка чакырам.